Барбаңыздар. Барбаңыз. Өткөндө сабактарды ошо уланталы. Өткөндө Манас жан дедик, кошой жан билме, акыл акылай. Ушул өткөндө таятын айтып бердим. Акыл жан дүйнөнү кантип орготобуз, жан дүйнө эмне үчүн уктап кетет. Ошол эң эле чоң тоскоолдукта жараткан жана бизге аябай чоң кызмат кылат болгон бул акыл экен да. Ошонун акылдын табиятын түшүнүп, акылдын сыпатын, жөндөмүн түшүнгөндө адам ошол өзүнүн жан дүйнөсүн оргото алат экен деп кеп кылганбыз да. Бүгүн ошол акылды кантип тундурабыз, кантип жан дүйнөнү орготобуз, ошол жөнүндө сүйлөшөлүк. Өткөндө мен айтып кеткендей, бул акыл жок нерсе. Акыл жасалма нерсе дедик. Ал ушундай кандайдыр бир программа, адам жарык дүйнөгө келип, чогулткан тажрыйбасы, өзүнүн жарыгы жок, башка бирөөнүкүнөн көрүп, китептен окуп, башка бирөөнүн жашоосунан, ата-энесинин жашоосунан көрүп жасап алган нерсе. Бирок ушу жарык дүйнөгө кандай жашаш керек, эмне кылыш керек, кантип ишке ашкырыш керек, ошону жакшы билет да. Талуу жери кайып дүйнөнү билбей атат да акыл. Ошол акыл өзү жаратып алып, бул дененин ээси, акылдын ээси Манас экенин унутуп калып, жан дүйнө уктап кетип атат да. Акылдын ээси Манас ким билбей атабыз, Жаныбыз ошол акылдын ээси, акыл эс Манас болуп атат да. Биз ошол жанды угуп, жандын жетегинде жүргөндө, могу денени жанга бошотуп бергенде, адам ушу жаңылбай өзүнүн кызматын аткарат да. Акыл болсо өзү максаттарды жаратып алып, кандайдыр бир кыялдарды, сезимдерди жаратып алып, ошон үчүн жанды Манасты көрбөй, өзүнүн табияты менен эле жургушуп, жөө, мындайча айтканда, жаныбар деңгээлинде эле жан багуу, тукумдоо, тамактагуунун аркасы менен эле жашап, жашоосун бекердей өткөзүп кеткен да. Ошон үчүн андан тышкары акыл дагы өткөндө айттык, жандыктарды жаратып атат да. Кыялга берилген акыл бул жолой болуп кетип атат. Ак караны тааныбаган акыл бул аябай ылдыйкы деңгээлдеги акыл болуп атат. Бул коңурбай болуп атат. Ак менен караны тааныбайт, жаман менен жакшыны тааныбайт. Кайдыгер адамды жаратып атат. Коңурбайдын атасы Алооке болуп атат да. Алооке. Ал адам оома болот, сөзүнө турбайт. Бүгүн бирди айтат, эртең башканы айтат. Ошондой эле акыл бир кандайдыр бир бийликке же байлыкка жетип калса, алдында менсинүү пайда болуп, адамдарды өз жагынан карап, нес каралыкка өткөзөт да, нес каралык. Текеберчилик, нес каралык. Башка адамдардын да бийик жактан карап, жалаң эле жаман жагын көрүп калат да. Ал бирок жаман нерсе тиги адамда эмес, ал өзү ошо адамдын өзүндө турат. Ошо акылдын бир жандык жаратып атат да. Анан кыялга мас болгон кишини биз жанакы розовый очки кийип жүрөт деп атпайбызбы? Иллюзия. Иллюзияда жүрөт да. Кыялдарга мас болот деп. Нес каралык кылып жүргөн адам ал кара очки кийип жүрөт да. Бүт баарын черном цвете видит деп коет го баягы. Ошол баарына менсинип, жалаң эле адамдардын жаман жагын көрүп, өзүнүн жашап аткан жеринде дагы ыраазы болбой, мекенине ыраазы болбой, ушул жер жаман деп эле, бирок ал жамандык ошо кир, акылдын аркасы менен адам өзүнө жуктуруп алат да. Анан адам каяка көчүп барбасын, Америкага көчүп кетсе деле, Англияга көчүп кетсе деле, ошо кара нерсе ал адам менен жүрөт да. Ал жерге же элге таандык эмес, ал ошол адам өзү жуктуруп алган нерсе да. Мындайча айтканда акыл менен жаратып алган нерсе. Анан эми
ушул нерселерди адам кантип көрөт, эмне кылыш керек дегенде, кыргыздар ошо жана Манаста айтылат, Манас кой кайтарып отуруп, бир козуну бөөрү келип көтөрүп берет, анан бөөрүнүн артынан кубалап барып, тоого чыгып, анан үңкүргө кирсе, 40 чилтендерге жолугат. Ушул каймана аллегория түрүндө жанакы медитациянын, тунуунун ыкмасын берген да. Ошо адам ойлорун кой кайтаргандай кайтарып отурса, өзүнүн сезимдерин кайтарып отурса, анткени Манас бир кезде кой кайтарат, бир кезде козу кайтарат. Анан ошондо айтат да, ой, козу өзү. Өзүнүн кайтарганын үйрөнсө адам, анан жанакы ушундай жан дүйнө менен байланышып, адам өзүнүн мындайча айтканда таланттарын ачат, жөндөмдөрүн ачат да. Кошой деген 18 миң алам менен байланышы бар касиет бизде отурат да. Бул абышка эмес, бул карыя эмес, кайда жүрүн, бул биздин касиетибиз да. Ушул кошой ата аркылуу бизге сүрөттөп берип атат да, жөндөмүн, кандай бир сыпаттарын, сапаттарын. Ошол жерде Манас ата кой кайтырып аткан, то есть адам жашоосунда ошол эмне жөнүндө ойлоп атат. Азыр кайсы сезимдер адамды башкарып атат, ошол экени өзү аңдап кайтарып билсе, аң сезим. Аң сезим деп коет го, сознание, бул деле сознание, ошо кошойдун бир аты. Ошол сознаниясын ошону үйрөтүп, ошону үйрөнүп алса, ошону ойготуп алса, адам өзүн өзү аңдап, өзүн өзү көрүп, анан жанакы жөндөмдөрүн ачат да. Мындайча айтканда, ошол кой кайтарып отуруп, эмеге башка деңгээлге көтөрүлүп, анан көзгө көрүнбөгөн, кай дүйнөдө жүргөн 40 чилтен менен кезигип сүйлөшүп атат. Эмне 40 чилтен? 40 чилтен? 40 чилтен бул кыргыздын колдоочулары, Кудай топтому мындайча айтканда. 40 Периштеби жагында? Периштеден башка улуураак да, чилтен. Бул Кудай, Кудай менен Манас, Манастан кийин ошол чилтендер болот да. Пирлер. Бул пирлер, бирок ар бир пирдин өзүндөчү мындайча айтканда башкача касиети бар да. Чилтен ошол эме болгондо жана алып карак болуш, ажыдар, ошол эле учурда ал адам куулушта болуп турат да. То есть мындайча айтканда бул касиет деп да айтсак, куулдоочу пир деп да айтсак болот да. Эми ошол тунуу, эмне үчүн тунуу деп айтып атканым, бул жанакы таза медитацияга отуруп, адам кылган нерсе кылып жүрөбүз көбүчө, анан өткөндө сабакта суроолор болду, мен ушунча жылдан бери кылып жүрөм, бирок өзгөрүү жок, жан дүйнөм ачылган жок, эмне үчүн баарын эле билебиз, эмне үчүн болуп атат дегенде, анан мага да мындай өзүмө да суроо келип, мындай, анан жооп да берди, биз өзүбүз кыргыз болуп туруп, мазарларга бардык, боз үйлөргө бардык, ар кайсы ыкмаларды жасадык. Анан аягында атмага келип, ушул жерден сабак өтүп атабыз да, эң таң калыштуу. Анан эмнеге дегенде мен суроого берсем, бардын бизден айырмачылыгы, булар практика жасайт да. Биз жасабайт экенбиз, көбүнчө билебиз, бирок жасабайбыз. Билип билбей жасагандар бар, ырымдарды билип билбей жасайбыз. То есть биз негизи жасайбыз, бирок эмне үчүн жасап атканыбызды билбейбиз да. Ошол тунуу, жанакы биз тогуз токоч бышырабыз, борсок жасайбыз, жыт чыгарабыз. Ошонун баары көзгө көрүнбөгөн кай дүйнө менен байланыш түзүү да, мындайча айтканда. Жан дүйнөнү оготуу процесс да. Ошону биз жасап келебиз, бирок өзүбүз маани бербей калгандыктан, анткени ушул билим унутуп калган. Анан биз жана ошол байланышка чыкканда адам негизи 24 саат тунуп жүрүш керек да, ошо өзүн кошо көрүп, өзүнүн сезимдерин башкарып. Ошол экени адам өзү билбесе, анда акылы башкарат, анда сезим башкарат, анда башка бир жандыктар башкарат, жанакы айтып аткан эго. Эго бул жандыктардын топтому, кыргызча айтканда. Ошол нерселер башкарып келет да. Мискаралык башкарып алат, кайдыгерлик башкарып алат, жанакы жолойлук
иллюзиялар, кыялдарга мас болуп жыргап жүрө беребиз да. Bunun анан ээси жан дүйнөсү уктап кетет дагы, ээси менен байланыш жок болуп калат акылынчы. Акыл ошон үчүн өзүн-өзү каншайлап алып, самозванец болуп, жанакы жандыктарды ээрчип жүрө берет да, мындайча айтканда. Ошон үчүн биз акылыбыз эмне кылып атат? Ушул практиканы жасап үйрөнүшүбүз керек да. 24 саат бою кыргыздар тунууда жүргөн жынатабы бар. Көпчүлүгү эмес. Мындай баштары менен эле эңсеп, кандайдыр бир мимика менен эле башкарып сүйлөшүп койгон да, көп нерсени. Телепатия деген жөндөн бери ачылган. Эгер акылды башкара билсек, башка бир чоң касиеттер ачылат да. Кээ бир адамдын тили токтобойт да, баягы ал корку сезимден адам кечиккеле сүйлөп. Ошон адамдын акылы аябай чоң бир эмеде жүрөт да. Чоң бир кыймылда. Мындайча айтканда, могу акыл биздин колубуз, бутубуздай эле керектүү жерде иштеп, анан кийин мындай тынчып туруш керек да. Азыркы адамзаттын акылы 24 саат уктап атса дагы иштейт да. Ой басат адамды, кыялдар басат, коркунучтар басат. Анан жанакы эгодон башка, жанакы үч жандыктан башка адамда толтура коркунучтар бар, таарынычтар бар. Ошонун баарын чогултуп атат адамчы. Коркунуч, таарыныч, ыза, көрө албастык, ар кандай эмелер. Ошол баары эле биздин көзүбүз менен, кулагыбыз менен, оозубуз менен сүйлөп атабыз ошо сөз. Ошол мындай ойлосоң, бул Кудайга берилген керемет нерсе. Бирок ошол эле учурда эгер чегин билбесе, ошону башкара билбесе, бул бизге кайра жоо болуп кетет экен да, кулак. Тил өзгө тил менен жаратылабыз да, кээде туура эмес сүйлөп, туура эмес сөздөрдү айтып, туура эмес эметип, адам кайсы энергетикада жүрсө, ошондой энергетиканы кайра тарта берет да, башка жактан. Ошол тунууда жүргөн адам ошо өзүндөгү сапаттарды көрүш керек да. Өзгөрүү деген өзүңдү көрүү. Өзүңдө кайсы сапаттар, ошо мен, например, 52-ге чейин деп калдым. Ошо 52-ге чыкканга чейин мен кайсы сапаттарды чогултуп алдым. Ошо кайсынысы мага жоо, кайсынысы мага жардам кылат деп адам ошонун баарын көрө баштаганда, ошол кереги жок сапаттар кете баштайт да, адам туна баштайт. Акыл эмес, денеси дагы, жан дүйнөсү бүт тунуп, анан жан дүйнө менен жанды кыла баштайт адамчы. Негизи жан, ошо дене, акылыбыз, бул жанга кызмат кылган келген нерсе. Ушу жандын эмеси менен жүрүшүбүз керек да. Максаттары менен, жандын программасы менен, жандын миссиясы менен келсек, биз ошо жандын өзүнүн эмелери бар, каражаттары бар да. Керектүү адамдарды тартат, керектүү каражат, артынан акча келет. Эгер биз кызматыбызды туура, касиетибизди туура ачып алсак, кызматыбызды, касиетибизди туура эметип алсак, артынан акча келет, артынан колдоочулар келет, артынан жардам берүүчү адамдар келет да. Ушинтип адам өзүнүн жашоосун кандайдыр бир чоң миссиясын аткарып өтөт да, мындайча айтканда. Ошо биз Манас атага келип кеткени, ошол эгер адам ошол үч нерсесин туура кызматка киргизе алса, Манас атадай болуп, чоң жаратмалдык иштерди болуп кетет да. Ар бир адам, ар бир мына ушакта отурган адамдардын ар бирибизде ошондой потенциал, ошондой касиет, ошондой гениальность бар да. Баарыбыз ошол нерсени ишке киргизсек болот. Только вот иштеш керек да. Адам өзү менен өзү көп жумуш алып барыш керек. Биз башкалардын эмне кылып атканын аябай жакшы көрөбүз да, бирок ошо өзүбүз эмне кылып атканыбыз, өзүбүздө кандай топтомдор отурат, кандай нерселер отурат, ошону билбейбиз да. Анан адамдын эң эле орчунду кыла турган нерсеси бул ошо жанды укканды аракет кылыш керек да. Тунуу бул жанагы ошол жандын бизге берип аткан маалыматтын, сигналдарын укканга өтүшүбүз керек. То есть муну окуп туруп эле анан кийин мен билет экенмин деп таштап койгондо адам өзгөрбөйт. Ошол экен укканга аракет кылып, жана могу назарды, вниманияны ички дүйнөгө буруш керек дагы. Ички дүйнөбүздө эмне болуп атат?
кай жерибиз кайнап атат, кай жерибиз күйүп атат, ич күйдү. Деп айтып коет, ичим күйдү. Эмне күйдү дегенде биз кандайдыр бир энергетиканы топтоп алганбыз, ошол энергия бизди ичибизден күйгүзүп атат, жеп атат мындайча айтканда. Көрүп ич күйдү көрө албастык ошо да. Көрө албастык деген бар, ич күйдүүлүк деген бар, таарыныч деген бар. Ал bir 10-15 жыл болгон нерсе, ал кишиден башка эч ким билбейт. Ал киши таарынып жүрөт, ошо эстеген сайын уу ичкендей болот да. Эстеген сайын ошо уу ичет, өзүнүн жан дүйнөсүн уулантат, мындайча айтканда. Кайра ошо өзүнө өзү кылып турат да адам. Ошону кечирип эле коюп койгондо адам жеңилдеп мындай. Негизи акылдын ошо табияты бүт нерсени чогулта берет да. Ызаңды, таарынычты дагы, бүт нерселерди чогултуп, анан кийин баягы ушу жандан укпай калып, жандан алыстап кетет да. Анан жандан алыстагандан кийин ал адам сыноолорго калат. Ооруйт, сыркайт. Кандайдыр жашоонун сыноолоруна ажырашат, жумуштан ажырап калат. Аялы кетип калат дегендей. Жакын туугандары каза болуп калат, ушундай нерселер болот да. Ошонун баары бул жан дүйнөнү жана акка келтирүү, кайра өзүнө келтирүү ыкмалары да. Акка келтирүү, өзүнүн өзөгүнө келтирүү. Анан жана тунууда ошол күндө кечинде жатканда биз бир нече ойлорду, бир 5-6 миң ой күнүнө келет да адамдачы. Ар кайсы ойлор тиги бу депчи. Анан ошонун баарын эле ичип берсе, ошол биздин энергия ошого коройт да. Анан эгер адам ушунун баарын көрсө, ошол топтом азаят. Анан мээ кадимкидей эс алат, жан дүйнө кадимкидей тынчыйт да. Ошону үйрөнүш керек болот да. Анан кечинде адам ошону сезип, жана ойлордун баарын бүттү, мен бүгүн кечке ошону ойлодум, башым жарылганча ойлодум, бирок чече алган жокмун, бүттү деп таштап коюп, анан жатыш керек да. Аны алып жатса, ал адам уктап атып дагы ошону ойлой берет да, уктап эс албайт да. Түшкө кирет, ооба. Ошо эмнени ойлоп жүрсө, эмне менен агышып жүрсө, ошол кайра түшкө кирип адамды уктатпай, эс алдырбай. Анткени биз уктаганда эмне алабыз? Биз эс алабыз, эс. Мындайча айтканда, бизде каныбызда уктап жаткан эс тутум бар. Ошол жактан бизге жардамдар келет. Түш айын деген бар, Түш айын деген бизге бир жардамчы. Эмне кылыш керек? Балким бирөөнө эртең күнсүн көрсөтөт, бүрсүн күнсүн көрсөтүп коет дегендей. Бүгүнкү жооп бериши мүмкүн, эмне жөнүндө ойлоп жүргөндө. Анан ошол экини ажыратып билүү. Эгер адам ошол экинин баарын жана ойлордун баарын таштап коюп жатпаса, эс албайт. Таң атканча дагы эртең менен турат, караң турат, тургусу келбейт. Эң оор жумуш бул жанагы ошол акылдын жумушу да, умственная работа деп коет. Адам эң чарчаган ошондон чарчайт да. Азыр адамдар ошого чыдай албай, 5-күндөрү барып арак ичип атышат да, чтобы ошол канча бир саатка болсо дагы акылды өчүрүп коеюн депчи. Медицина Потому что тажады да, ичкеле ушунун башын эметесе башы ооруйт. Бирок ошол ооруп аткан нерсени көрбөйт да. Анан ошону көрүп эметип баштаса, ошол азаят эле да. Ошол ойлор, ошол ойлорду мындайча айтканда коюп айтарганда айтарып сорттош керек да. Кээ бирөөлөр бар, кайра келет, көп энергияны жейт. Ошо жана таарыныч, ыза деген ошо кайра келген ойлор да. Старый пластинка деп коет. Ошол ойлор кайра келет, ал бир 20 жыл, 15 жыл мурун өткөн окуя болушу мүмкүн. Бирок күндө энергияңызды алат да, күндө энергияңызды алат, батарейкаңызды отургузат да. Анан биз ошол мындай илешме жаман ойлордон арылган сайын биз күч кубатка толо баштайбыз да. Адам күч кубатка толот, акылы эметет. Анан мындай жан дүйнөсү кеңейет. Майда чүйдө нерсеге адам уже кайгырбай калат. Кабыл алуусу күчөйт. Кошойдо ошол мээрим, мээрим. Азыр бирөө айтса эле сразу карама каршы сөз айтып барып, ой жок андай эмес мындай болот депчи. Андай эмес мындай болот деп талашып аткан, бул жанакы ошол жанакы кайра эгонун акылдын эле эмелери да, мындайча айтканда талаш тартышы. Эгер биз акылды тынчытып алсак, жан дүйнөдө
бүт баарын кабыл алып да баарын ордун көрөт кандай болот экенин. Ошон үчүн биз биринчи бир этабыбызды аттап, экинчи бир жакшы башка адамга айланабыз да, мындайча айтканда. Ошо жагыбыз бар уже даяр болуп турат, ошону ачып алышыбыз керек, ошого байланыш түзүш керек, ошону укканды үйрөнүш керек. Анан сезим, туюмду күчөтүш керек да, мындай айтканда. Бул акыл тынчыганда анан сезим, туюм күчөйт. Сезим, туюм ошол бул жан дүйнөнүн тили. Жана биз интуиция деп айтып келебиз, интуиция жанагы орустар айтат ясновидение, яснознание депчи. Бизде ошол сынчылык касиет, көрөгөчтүк, мындай касиеттердин түрлөрү бар кыргыздарда. Мындайча айтканда ошондой кандай бир таланттар ачылат. Ошол Yine bir personelde zaman oluyorumsa jatarda tağın içinde öpüştü. Hani jakşı oluyor dese de adam muhtar bojadak da. Ошондо канталыш керек. Кечкисин бүт эле ойлорду таштап коюп жатыш керек да. Ошону кантип ташташ керек? Ошолду жанакы мысленно эле жанакы ойго жана тунуу негизи, тунуунун процесси койго айтат деп айтып атпаймынбы? Биз койчу кандай? Койчу өзүнчө бир кичине өйдөрөөк койдордун баары көрүнгөн жерде турат да. Койлор тигиндей өзүнчө жайылып жүрөт да. Ошол ой менен жана биздин өзүбүздүн назарыбыз бар да, ички внутренний взор. Ошону ажыратыш керек да. Ошону ажыратканда эле биз ойлорду башкара баштайбыз. То есть эгер биз ойго кирип кетпесек эле, ар бир ойду биз ар бир койду ээрчип кетсек, коюңар калкалап атпайбы? Ошондой болуп биз акыл ар бир ойду ээрчи берет да. Ошол ээрчибей мындай ой тиякта туруш керек, мен биякта турам деген ошондой сезим пайда болуш керек да. Ошол сезим бир ой менен эки ойдун ортосунда айырма көбөйгөн сайын, сиз ошону байкап баштасаңыз, ошонун ортосу кеңейе баштайт да. Адам кадимкидей эс алат. Мындайча айтканда, жана ошол көздү жумуп эле отуруп, бир аз ошол көз эмени байкаш керек да, кандай ойлор келип атат. Кайсыл ой келди? Анан ой келет, көрөсүз, бирок ошол ойго кирип кетпеш керек да. Ойго кирип кеттиң эле бүттү, жок ойду ичип кеттик да. Иллюзияга кирип кетебиз. Ошол ойду кечке калчайбыз, анан мындай кылыш керек, антиндей кылса болуп турбайбы, анан мындай кылса болуп турбайбы, анан мындай болуп турбайбы деп эмелер бар, мындай адамга мындай бир тема берип койсоң, башынан баштап эле анан күйөө тийсем, анан кайнатам жаман болуп калса, анан тыдасында анан ажырашып кетем деп эле, баягы тие элек кыз уже ажырашып кетет да. Мындайча айтканда ойго берилип кетип, иллюзияларды эметип алып, адам туура эмес чечим чыгарып коет да. Ал күйөө тиелик. Кайнатасы, күйөөсү кандай адам болот экенин билбейт. Бирок уже кандайдыр бир шаблондор менен чечим чыгарып коет да. Ошол ойду мындай алыстатыш керек деп атпайсызбы? Жан менен ой алыс болуш керек. Ошону бир определенный методдор барбы? Ооба, жана көздү жумуп отурганда Тунуу, тунуу. Только тунуу. Тунуу эмес, эми негизи ар бир жумушту ушу берилип жасаса, даже идиш жууп атканда ошол топко идиш жөндөп эле болсоңуз ой келбейт да. Идиш жууп атып тунса болот, ырдап атып тунса болот, бийлеп атып тунса болот. То есть эмне жумуш кылсаңыз токко ошо жөнүндө эмес керек да. Бирок сиз эметишиңиз керек. Башка ой биз эмеде болуп калды. Биз бирдеке жасап атабыз, оюбуз башка жерде жүрөт. Соответственно, оюбуз башка жерде болсо, биз жан дүйнө эмне айтып атат, денебиз эмне айтып атат, мындайча айтканда бүт баарынын сигналдары бар да. А бизди ошону мындайча айтканда тейлеген бир нерсе, назарыбыз бирөө эле. Ошол назардыга сигнал берип турган нерселер көп да. Дененин өзүнүн муктаждыгы бар. Тамак ичкиси келет, уктагысы келет дегенде. Акылдын өзүнүн муктаждыктары бар. Кыялга мас болгусу келет, тияка баргысы келет, бияка баргысы келет дегенде. Акыл еще жандыктарды жаратып алган. Алар эметет. То есть ушунун баарын тазалаш керек мындайча айтканда. Ушу менен бул процесста мындай иштеп, жанакы адам назарын ичке бурганда ошол көрүнө баштайт. Кай жерден мен
жолойлук кылып тиги кыялдарга батып кеттим. Кай жерден мен кайдыгерлик кылып койдум, ушунун баары көрүнүп баштайт да. Кай жерден акылыбыз өзүм билемдик кылып, например, бизди бирөө чакырганда, бир жака чакырса, сразу эле ой келет да, что-то бутум тартып кайтат депчи. Анан бир 15-20 секундтан кийин эле айкой тагынып калат, барыш керек деген уже акыл эметет да. То есть эки жооп келди, бирок биз күчтүүсүн кабыл алабыз да. Анткени акылдын эмеси аябай күчтүү, кайра ойлонот. Жан дүйнө бир эле айтат. Ал сезим катары бизде сыздап жүрө берет, бирок биз аны укпай, акылды угуп берет. Бирок ошону укканды, ажыратканды үйрөнүш керек да, бул процесс. Анан кандай кылыш керек деп атпайсызбы, ошону биз жан дүйнөгө суроо салгандай үйрөнүш керек. Ошо байланышты түзгөндөчү. Жан бизге дайыма подсказка берип турат. Мындайча айтканда бизге айтып турат да. Ошо жан менен кантип байланыш керек? Ошо суроо салып, өзүңүзгө эле суроо саласыз. Ошол эле мына жан манас. Тунууда отурупчу мындай эле. Любой эле. Тунууда жеңилирээк болот, бирок мындай эле отуруп, ушул эмени кантип тунсам болот дегенде бир сизге бирөө келип айтып берет, же бир жерден статья алып койсуз. Сизге ошол аяктуу тунуунун методдору аябай көп экен да. Бирөө музыка угат, бирөө жанакындай аффирмациялар жасайт экен. Бирөө жанакы эң идеальный жөн эле ойду байкап отуруш керек да, кандай ойлор келип атат. Ошол эң чоң тунуу. Мага кандай ойлор келип атат, кайсы ойлор келип атат, бирок ошол ойго кирип кетиш. Манаста сүрөттөлүп атат да, ошо бир жанакы эр сыргакты тунуга отургузуп метатканда, ошондо улам бир ой келгенин сүрөттөп атат. Биринчи кыздар келип бийлеп, аны эметет, бийге чакырып, ойноп, күлөлү деп кандайдый ой жетелейт да. Анан ал ойго кирбей койт сыргак. Ал ойго кирбей койсо кийинки ой келет. Эмеге, мындай дилде эмелерге караван болуп, алтын, күмүш, алып байлык ла кетет сыргакчы. Ал ойго кирбей коет. Андан кийин ошентип ойлорду мынтип кирбей эле адам ошону үйрөнсө, аябай чоң ошонун аркасынан бир ачылыш болот да. Биз негизи ошого жетпей атабыз. Анан ушул жерде мына сыргак, эр сыргак 9 күн тунуп атат. Мухаммед пайгамбар 30 канча күн тунган, Будда ошо 36 күн тунуп атат да. Ошол тунуу процессин алар жылбай жасалат. Ошо ачылмайынчачы. А биз хотя бы 10-15 мүнөт бөлө албай атпайбыз. Биз күнүнө бир 10-15 мүнөт бөлүп туруп, анан жашоодо дагы ошол тунууну автобуста кетип баратасызбы, сабакта отурасызбы, жумушта жүрөсүзбү, ошол жерде болуп, ошол тунууну үйрөнүш керек дагы, дайыма жасап жүрүш керек да. Дайыма 24 саат бою тунганга, акылды тунуп кармаганга аракет жасаш керек да. Анан ошондо адам өзүнүн көп эмелерин көрө баштайт. Сиз кандай тунасыз өзүңүз? Мен азыр атайын эчтеке жасайм, бирок ошо жанакы кай жерде жүрбөсөм тунуп отурганга аракет кылам да, баягы өзүмдү байкап, кайсы ойлор келип атат, эмени да ошондой. Унчукпай отуруп, отуруп өзүңүздү өзүңүз. Кандай ой келсе ошону неме кылып, Ооба. Көбүнчө мен ошо укканга аракет жасайм. Анткени баягы жан дүйнөсүнөн чыган киши көп укканга өтөт да. А жана тили тынбай сайраган адам, бул жана ошо акылы тынчыбай айткан адам да, мындайча айтканда. Анан кийин ошол жанга суроолорду салса, кадимкидей жооптор келет. Ошону үйрөнүш керек болот да. Бизде негизи эң навигаторубуз бул жан. Ал ошол жерден эмнеге келгенибизди билет, эмне кылышыбызды билет, кайсы жерден кандай ресурс алышты билет, эмне кылышты, кайсы жерде кайсы чурчактар болушту, ошонун баарын биз жан дүйнөгө тапшырышыбыз керек да, мындайча айтканда. Ошо денени, акылды ошо жан дүйнөгө баш ийип керек. Эмне үчүн мындай эметип бердим, могу тепкич да. Бул акыл бул дененин туч окуусу. Андан өйдө жан дүйнө жан менен байланышкан да, манасы менен. Бул үчөө иштегенде, бири-бири менен шайкеш келип иштегенде, адам бир мындай чоң бир энергетикалык кубатка ээ болот дагы, чоң иштеп. Акыл дененин эмнеси дедиңиз? Туч окуусу акыл. Дененин туч окуусу акыл.
Akıldan keyin can düğünөдөн келгенде ошондо. Жан дүйнө менен акыл экөө бирдей иштеш керек да. Экөө ушу тең салмакка келгенде анан кийин адам мындай бир кубатка толот. Ana şunun manası var da ama çoğun bir enerjiye geldi. Abi o iki can dünyada oturan adam, уже тынчып. Негизи ошо экөөнү мен кылып иштешкенин жолдорун билесизби? Мен ошо азыр айтып берип атам, эмне кылып аткандай өзүм үчүнбү? Өзүм үчүн. Сиз бизге айтасыз да, мисалы биз практика жасабайбыз да ошону сурап атам. Ошол жана практиканы, бир эле практикада ошол өзүңдү көрүү, назарды өзүңө буруу. Анын эмелери методдору көп деп атпаймынбы, билегенде жанакы озарениялар, эмелер көп, жанакы душка түшүп атканда, мындай бат-баттан басып баратканда же чуркап баратканда келип атпайбы, анткени акыл өзүнүн эмесине ишине өтүп, баягындай иллюзияларга батпай, бир ишти кылып атканда акыл ошого эметет да. Акыл ошону өзүнүн тынчыганда бул жан дүйнөнүн дагы үнү боло баштайт да. Душка түшүп атканда, же адам мырдап атканда ушундай бир жакшы ойлор келет го. Ошол жан дүйнөнүн үнү да. Кудайдын мындайча айтканда, бизге айтып аткан. Акыл менен жан дүйнөнүн үнүн кантип айырмабыз керек? Эми аны мен айтып бере албайм, ал ошо ички дүйнөдөн экөө акылдын эмеси баштан келет. Жан дүйнөнүн үнү көкөрөктөн чыгат. Ошону кыздар айтат, көкөрөккө ачыш керек депчи. Ошол экөөнү ажыратып үйрөнүш керек да. Акылдын үнү башыбыздан, жан дүйнөнүн үнү көкөрөктөн чыгат, жүрөктөн. Анан жан дүйнөнүн үнү сезим, туюм менен биз билебиз да. Акыл болсо ойлор менен берет да. Жан дүйнө меткенде сезим, чувство, Акыл ой. жан дүйнө менен сүйлөшө алган чувство. Чувство. Сезим, туюм, чувство и интуиция. То есть жан дүйнөнү угуп атканда какой-то ойдой болуп мындай акылга келбейт, но мындай Терең сезим болот. глубокий бир мындай бир сезим сыяктуу. Сезим менен билесиң, туюм. Сезим, туюм. Интуиция деп айтып беребиз еще. Жана учур чакта болуш керек деп атпайсыз, жана тумганда учур чакта, ошо учур чакта болуш керек да. Артты да ойлош керек, алдыга кетип калбаш керек. Ошол момент менен, ошол саатта, ошол дүйнөдө мисалы үчүн саатка эмеңизди угуп атабыз. Ошол сиз менен жашашыбыз керек, ошол чакта да, учур чакта. Эмеси мындай да, учур чакта деп азыр көп айтып атышат. Мындай да, эгерде мен силерге азыр бирдеке айтып берип атам, бирок силер өткөндө эстеп же келечекти ойлоп отурсаңыз, мен айткан нерсени унутпай каласыз да. Ошон үчүн бир жакшы, балким жемиштүү нерсени өткөзөсүз. Ошондой эле бизде, например, адамда жашоосунда бир эле күнү бар да, бүгүнкү эле күн. Эртеңки күн өтүп кетти, тиги күн келе элек. Азыркы эле күн бар да. То есть биз башкара турган нерсе ошол эле момент. Ошону учур чыкпайбыз, бул азыркы. Ошон үчүн биз азыр ушул жерде болсок, сезим, туюмдарыбыз менен ушул жерде болуп, ошону туура түшүнсөк, адамда чоң ачылыштар болот да. Ал баарын ордобу менен көрөт. А эгер биз ушул жерде туруп, ушул жерге аралашып атып, башка жагына ойлоп атсак, анда туура эмес чечимдерди алабыз, туура эмес иштер кылабыз. Например, картошка кесип атып, башка нерсени ойлоп атсак, колуңузду кесип аласыз, туурасызбы? Туура. Элементарный эле пример. Ошондой сыяктуу да. Ошон үчүн адам мындай концентрированно бир нерсени кылганга үйрөнүш керек да. Ошондо чоң энергия топтолот, концентрация. Концентрация, внимание деп коет да. А биздин акыл биртигин ойлойт, бирден ойлойт, бир тоого чыгат, бир жерге түшөт, бир бакка чыгат, бир попугай болот, ошентип да биздин акылчы. Ошон үчүн биз акылды кичине тизгиндеш керек болот. Акылды тизгиндегенде бул автоматически жан дүйнөнүн үнү боло баштайт да. Кандайдыр бир чоң түшүнүктөр келе баштайт. Түпкүрдөгү, ичибиздеги чоң билген жооптор келип баштайт да адамга. Ошон үчүн азыр биз азыркы адамзат негизи ошол акылдын эмесине аябай
тизгинделип атат да, акылдыга аябай күч келип атат, анткени туш тараптан информация келип атат, өзүнүн чогултканы бар еще. Анан Елдеришин өздөртүктөр ата колдогонда. Анан кийин азыр адамдан телефонун телевизорду эметип алып жөн жалгыз калтырып койсоң, анын эмеси башы айланып калат да, билбей калат, эмне барын билбей калат адамчы. Өзүңөргө дагы бир күн эме кылсаңар болот да. Эксперимент кылып, телефон, эменин баарын, телефон, телевизордун баарын алып салып, бир жалгыз калып көрөлүчү. Ичиңерде эмне болуп атканын баарын көрөсүңөр. Кандай эмоциялар, эмне кыларыңарды билбей, тиги эмне кылсам, тигини кылсам деген ушундай аябай көп көрүнүштөр болот да. Ошон үчүн жана практикалардын бир нерсеси, менин сунушум ошол бир күн сүйлөбөй көргүлө да. Бир күн сүйлөбөй. Анан баарын кабыл алып, ким эмне айтса да, туура эмес айтса да, бирок ошондо карасаңар, ар бир кишиге баа берип сүйлөгүңүз келип, жооп бергиңиз келет да. Ал акылдын табияты. Ошондо көрө баштайсыңар да акылдын эмесинчи, кандай ишмердүүлүк экенин. Анан ошол эки, эгер ошол экини көрүп сезсеңер, анан кабыл алуу башталат да, адымдан кабыл алуу ачылат. Бир күн жасап көрсөңөр, мен бүт баарын кабыл алам, бүгүн эч кимге бир да сөз айтпайм, кайрыш айтпайм, жаман айтпайм, жакшы айтпайм, жөн эле бүт кабыл алам деп бир күн жасап көрсөңөр, аябай көп нерселерди ичиңерден көрөсүңөр. Жана мындай силерде мындай жарып чыккысы келет да, кээ бир эмоциялар. Ошо эмоцияларды байкоо да, эмоцияларды көрүү, адамда кандай эмоциялар жатат. Бизде акылдын табияты баарына акыл үйрөтүш керек, баарына совет бериш керек. Адам деген өзүнүн жашоосун жашап атат да, ал деген ошого келген, ошону үйрөнгөнгө, ал өзүнүн жашоосун жашап атат. Ал ошого укуктуу, балким жаңылышып атат, мейли жаңылганга дагы, туура айтканга дагы укуктуу. Бирок биз анын баарына киришибиз керек эмес да. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Ар кимдин өзүнүн программасы. Анан ошол кошойдо кабыл алуу негизинде тайыне баласынын небересине уже мындай башкача отношение болот го. Өзүнүн баласы болсо уруп согуп коймок мындай түстүр депчи. А тиге уже мээрим кабыл алуу келет да. Ал мейли чоңойт да, кичине ойноп алсын депчи. Биз ошондой сапаттарыбыз бар да, мээримибиз бар. Ошол үчүн ачышыбыз керек да. Кичинекей балага эмес, бүт тегеректеги адамдарыбызга, бүт туугандарыбызга ошондой эметкенден кийин адамдын мамилеси өзгөрөт, чөйрөсү өзгөрөт. Анан кийин жанакы эмелерди сурап атасыңар, мына бизде Кыргызда ошондой көп эмелер болгон. Жанакы унчукпастык деп айттым го бир. Бизде негизи бир күн ошо сүйлөбөй көрүш керек да, сүйлөбөй, унчукпай. Жанакы бизде ата-бабалар көп киши чогулган жерде ушундай ушак айтылат, жаман энергетикадагы сөздөр болот деп билип, алар ошол чогулган жерде манас айттырган, билген кишиге санжыр айттырган, уламыштарды айттырган, анан андай кишилер жок болсо коллективно ырдашкан да. Бул ошол ооздун, сөздүн эмеси, мындайча айтканда дараты да, чтобы сөзүбүздү таза, оюбузду таза кармаш үчүн, алар жаман сөздөрдү айтпаш үчүн ушундай нерселерди жасашкан да. Мына бул да техника. Экинчи техника мына ушак болуп атат. Сиз ал жерде башкара албайсыз. Сөзүңүз балким өтпөйт же өтөт же айткыңыз келбейт. Ошол жерден кулагыбызды ушактан кандай таза алып калсак болот. Ошол жерден кетип калсак болот, туурабы? Туруп акырына рахмат, жакшы барам деп, то есть кулакты да таза угармоо керек. Ушактан, жаман сөздөн, жаман негативный энергетикадан, негативный музыкадан, ыйлоо сыркоодон дагы кулакты таза угармоо керек да. Бул дагы бул кулактын эмеси, тазалыгы да. Ошон үчүн эгер ушак айтылып атса, туура эмес сөз айтып атса, буруп кетсеңер болот. Айдабайт, лучше ырдайбыз ушак айткандан көрө деп мындай ыкмалары бар да, ырдайбыз деп. Ырдаганда деген эме жакшы. Жолсо ошол жерден бир жакшы маалымат берсеңер болот, эгер билсеңер, мындай бир жакшы бир ырым-жырым айтып берсеңер болот. Жолсо бир манас билсеңер манас. Жолсо ырдайм деп ырга буруп кетсеңер, ыркесе болуп жакшы ырдаса, ошо ырдаганда дагы адамдын акылы тунат да. Голос.
звук негизи ыр биз сүйлөгөн нерсе бул баары вибрация да. Бул дагы жанагы жаман сөз айтпаш керек, жаман ырларды, муңдуу ырларды айдабаш керек, анткени бул дагы энергетика да. Ушундай Кыргызда дагы ушундай эмелердин баарын билген дагы ошону жасашкан эмес да. Бул жанагы звук, мына оозубуздун тазалыгы, айткан сөзүбүздүн тазалыгы. Анан көздүн тазалыгы бар. Жаман нерсе көрүп атасыңар. Эркектер аябай эле аялдын ачык кийингенине эметкенине көп энергия жоготот да. Өзү топтогон энергиясын көзүнөн агызып коет да. Негизи эле бирөөнү аябай жакшы көрүп же жаман көрүп эметкендердин баары ошол энергетиканы өзүдөн чыгарып коюу да. Топтойбуз. Жакшы көрсөк да, жаман көрсөк да энергия чыгарабыз, Мындай жакшы көргөндө жанакы эме энергетический жакшы көрүп го, мен да ушундай болсом деп мындай кайда кандайдыр бир суктануу болгондо энергиясы жоготобуз да. А жөн эле мээри менен жакшы көрсөк, мындай андан да албайсыз, өзүңүздүкүн да бербейсиз, бирок мындай мээримдүү. Кээ бирлер кумир болуп атпайбы ошондочу? Ал ошо жоготуу, ошол адамга берүү энергиянычы. Ошону аябай ач, мындай өзү да мен да ушундай болсом деп атабыз да. Ошондо биз энергетиканы берип коебуз. Ошон үчүн биздин ата баба дагы көзүн сактаганда мындай чересчур карап, жана ошо карга аке келиндерин таанышы эмес экен. Анткени келини келатканда же тарап же жүзүн башка жака буруп, мындай көтөрүп бетин караган эмес келиндер. Карга аке, карга акелер бар, карга аке бар, ошондо болуш керек, карга аке болуш керек. Азыр точно эсимде. Көзүнүн немеси өтүп кетмек, суктанмак. Во-первых, энергиясын жоготот, во-вторых, тиги башка бирөөнү да залакасын тийгизип коет да. Анын энергиясына жогуп салат. Ошон үчүн азыр мусулмандар аялдарды жаап атпайбы? А биздикилер өзүнүн энергиясын сактаганда жаппайбы да. Аялды кийинтпей, бирок өзү сактаган. Бул көздүн тазалыгы. Поректи биздин ошол эмелерибиздин баары ошол энергия да. Мунун баарын жоготпой туура пайдалануу. Ошон үчүн аябай жакшы көрүп, же аябай жаман көрүп, ошентип эметпеш керек да. Бул ошол көздүн тазалыгы, көздүн бүт нерсенин баары ушул энергетиканы, вниманияны башкаруу, акылды башкаруу ыкмалар сиз сурап аткан. Анан ушул жерден жанакы кирине кирип кетет деп коет го, аябай суктанып койгон. Ал назар салуу да? Жок, жыттап, кучактап эме болуп коет го. Кучактаган бул тактильный ощущение, бул дагы тазалык. Чересчур менен кармай бериш керек. 12 жаштан өткөн балаңарды өпкүлүп жыттап коюнга алып жатып тоже туура эмес да. Анткени тигин энергетический эмесин аял кишидей күчтүү тартып коет да. 12 жаштан. Маменький сыночек деп атпайбы? 12 жаштан кийин. Ооба. 12 жаштан кийин. 12 жашка чейин эметсе болот. Эми 12 жашка чейин ал балалык. Бала энесине аябай жакын болот. А 12 жаштан кийин бала уже башка циклга өтөт, жетилди да. Өтө жакшы көрүш керек. Ооба, ошол энергиясын биз энергияны негизи эмеден табияттан алышыбыз керек да. А биз бири-бирибизден алып коюп атабыз. Шаардагы жашагандарга сүйлөйм да. Жана кезиккенде өбүшүп атпайсызбы, ошол туура эмеспи? Эми туура эмес эмес. Туура эле, просто сиз ошол адам кайсы энергетикада жүрөт билесизби, билбейсизби? Ошол менен бөлүшөсүз. Тиги кандай энергетикада жүрсө, өбүшүп атат, ошонун энергетикасын жуктурасыз. Өзүңүздүн да бересиз, тигинин да аласыз. Эми бирөөнү жакшы көрөсүң, жакшы көрөсүң деп мына мээрим менен беребиз да. Мээрим менен өзүңөрдүн эмеңер менен берсеңер болот. Бирок эметиңер керек, билишиңер керек, что ал тиги адамдын да энергиясын аласыңар. Өзүңөрдүн бересиңер, тигинин да. Кээ бирөөдө ошентип аткан мустак нерсе келгенин билесиң да. Билесиздер ошону? Кээ бир адамдардын келгенин. Берилбей мынтип эле койсоң го мындай. Келбей мынтип эле наада деген сөз. Ооба, кээ бир киши менен сезесиз да, кучакташыңыз да келбейт, колунда кармагыңыз келбейт да. Мына индустар вообще мындай бири-бирине тийишпейт мынтип эле. Ошоңуз Туура келди. Потому что энергетика бул бүт эметкенибиз таасир берет. Бүт мамилебиз, бүт контакттардын баары таасир берет. Силер ошол эркин өзүңөрдү билип, энергетический болсоңор эчтеке болбойт да, ошону башкара билсеңер. Бирок билбей эметсеңер, ошонун баары сизге
Eğer tigi adam kandaydır bir ıza emede жүрse, ошону келip кучактап sizge жууп, siz de bilen varıp butun bassanız uşup ketesiz. Misal üçün bizde qandaydır bir kapılanıp жүрген adam, аза тарткан адамды барып кучактайбыз да барбыз. Ошондой да алгандай болуп калат. Misal üçün ал кайгырып атса, кайгыны бөлүшөм, эме болду деген сөздөрдү айтабыз да. Ошон үчүн кыздар эмеге өлүм житимге аябай көп барат. Чтобы ошол бөлүшкөндө аздан тийсин депчи. Son keldi, То есть эме да бул ошонун баарын бөлүшөбүз чынында эле. Өзүнүн жанакы тиги киши баарын өзүнө көтөрүп калбасын деп жанакы ошо кошоп кошуп, анан кийин жанакы үн чыгарып, энергетикасын сөз менен чыгарып салып атпайбы? Ичинде бугун ызасын чыгарып да. Эгер чыгарбаса, ошол адамга зыянын алып келет да. Чыгара албаса, ошон үчүн энелер айтат, мындай тартып ийла деп баягы ыкмасын билген да. Ошол энергетиканы башкара билген, баягы такыр өзүгө кирип кетпесин, ошол эмен кайгын. Анткени кирип кетсе калып калат. Адам анан ошону көтөрүп жүрөт канча жылдарчы. Анан таасир берет адам жашоосуна. Ошол чыгара албай калып калган адам дагы жаман болот, өтүп кеткен адамдын дагы жаны кыйналат да. Көрүңүз эки жактан, эки жактан кыйналуу. Канчалык аны эркиндикте кое берсе, бошотуп кое берсе, жан дагы өтүп кеткен адамдын жаны дагы эгер киши да бошонот да, эркиндикте. Эми бул өтүп кеткен адамдын жаны кетти, ал уже кыйналбайт, ал өзүнүн кунун төлөп эметет. Бирок тиги биякта жүргөн адам ушу денесине жан өзү кыйналбайт, жанын абсолютный нерсе да бул кыйналбайт. А вот денеси, жан дүйнөсү кыйналат. Бирок айтылат го түштөн берилет деген нерсе бар да. Кайгырбасын, ыйламасын деп түшкө кирип маалымат бергендер бар да. Анткени жанды дагы кармап кетебиз да. Эме чыктып эгеси кыйналып атса, же жакын бирөөсү кыйналып атса, жанды өйдө көтөрүп Ал жанакы кое бербегенде. Кое бербейт да, кое бербей, Кудайга кыянаттык кылып, карама-каршы чыгып атпайбы, эме алып кетип калды деп ушундай эме доомат койбош керек да. Ал адам ошол өзүнүн акылынан жаратат да. Ошо Кудайдын эмеси менен, буйругу менен макул болбой Кудайга карама-каршылык жасап атат да. Ошон үчүн адам өзүнө ошондой бир энергетиканы тартат да, эмени туура эмес. Өзүнө өзү кыянат кылат да, мындайча айтканда. Менин бир вопросум эметет да, потому что мага өтө керек. Мисалы күндүз ойду управлять ете алам да, оңой. А кечинде жаткандан кийин жаман ой эмес, жөн эле жашынакай ойлор келе берет. Ошону кандай кылып эметсем? Ошол эме назарды саласыз, кайсы ойлор, бул эмне жөнүндө ойлор карап кирип кетпеш керек да. Ошо кирип кетсеңиз, кирбеш үчүн эмне кылыш керек? Ошол жанакы расстоянияны кармаш керек. Сиз мен ой эмесмин, а ой тиякта турат. Мен бияктамын, ой тиякта. Ойго кирип кеттиңиз эле бир 2-3 чейин ойлоносуз, ошол ойду улам бир ой басып атат да. Мисалы жакшы иш кылам деп аябай өзүңө бир эме алып аласың да, астына билет катары максат коюп алгандан кийин ошону ойлонуп өтүп кечинде дагы уктайын десең келе берет да, анан уктай албай кыйналасың. Ошо жатканда же жатарда бир 10-15 мүнөт жана тынып ойду байкап отуруш керек да. Ошону үйрөнүп алыш керек. Ошол эң нерсе бир күнүнө бир 15 мүнөт өзүңөргө бүт баарына убакыт бөлөсүңөр, күйөөңөргө убакыт бөлөсүңөр, подружкаларыңарга убакыт бөлөсүңөр, ата-энеңерге убакыт бөлөсүңөр, балдарыңарга убакыт бөлөсүңөр, өзүңөргө убакыт бөлбөйсүңөр. Ошол биз өзүбүзгө бир 10-15 мүнөт беришибиз керек да. Ичибизде эмне болду? Кайсы ойлор келип атат? Кайсы ой бизди кайра-кайра жеп атат? Деп эле ошол ойго назар салганда эле ал ойлор азайып баштайт да. Ушундай болуп атат. Анан кээ бир ойлор бар, жанакы таарыны чемелерде аларды ошо кечирип бүтүрүш керек ошол жумушту. Кээ бир ойлор бар, например, мен өмүр бою комуз чепким келет, бирок чеппей жүрөм, анан өзүм же бир айып барыш керек, комуз керек, комуз сатып алыш керек деп, жок. Ошону чечип бүтүрүш керек, же комуз алыш керек, курска жазылыш керек, барып чечип коюш керек. Жоксо мен комузчулук мага берилиптир, кабыл алдым, рахмат, мага комузчулуктун кереги жок экен деп анан кийин аны бул теманы жабыш керек да. Ошону переживать этип бүтүш керек ошол ойдучу. Анан кое бересиңер, кабыл алдым, тоолдум, рахматымды айтам, ашылдым, мага кереги жок бул ой деп жаап коесуз.
Анан жасай турган бир ишиңди максат кылып койдуң да. Ал ой келе берет, ошону да Кудайдын буйругуна коюп туруп кое берсек болот да. Ооба мына бүт баарын жаңга тапшырабыз. Жаңа Кудайдын буйругуна тапшырдым. Кайсы убагы келгенде, ушул иш убакыт сааты келгенде өзүңө койдум деп элечи. Негизи ой деле эмес, бүт баарын өзүнүн жашообузду, жаныбызды, денебизди бүт ушу жаңга тапшырганды үйрөнүшүбүз керек да. Бүт ошонун эмесине бердик, мына өзүң чеч, өзүң эме дегенде ошо ичиңерден бир эме чыгат. Жакшы ойдо болуш керек да, тапшырганда эми жакшы нерсени айтып туруп тапшырабыз да. Эле Жок, ошол эмеңизди бир ойдо ойлоп жүрөсүз да, кандай ой болсо. Жаман ой болсо ошо эмени иштеп бүтүрүш керек, айтып атпаймынбы жана, же жабыш керек, же жумуш керек, же кечириш керек. Айттым, мен ошол кишини кечирдим. Жана карызды кечирдим, же барып карыз менен сүйлөшүп айтып, бересиңби, бербейсиңби чечиш керек да. Аны ойлоп жүрө бербей эле, ал күндө ойлойсуз, күндө, например, бир мүшөктү бир жерден бир жерге коесуз. Тияктан алып тияка коесуз, тияктан алып тияка коесуз. Алып көрүңүзчү, ошондой жасап койсоң, бир мүшөктү ары бери күндө ташып көрүңүзчү. Бир маал. Бир эле мүшөктү бир күнү тияка коесуз, бир күнү бияка коесуз. Күндө бир энергияңызды алат, А биз мысленно ошондой ойлордон бир миң багабыз да, миң ойду. Биз тияка калчайбыз, бир бияка калчайбыз. Ошолорду азайтыш керек да. Ошолорду назарыңарды ичиңерге буруп, ошол ойлор менен могу муну деп ойлоп тундуруш керек да. Жанагы суу лай сууну коюп койсоңор тунат го, ошондой эле эчтеке кылбай эле жөн эле оюңарды байкап отурсаңар, ошо кайсы ой келди. Биринчиден кирип кетесиңер. Бирок аракет жасаш керек да, баягы кайра ойдон чыгып туруп эле кайра ошол ойлорду карап турган, азыр кайсы ой келет, кай жактан келет деп карап отурсаңар, ошол ойлор азайып баштайт да. Ошону үйрөнүп алыш керек дагы, анан аны жашоодо дагы колдонуш керек да. Сиз биринчи баштаганда кантип баштадыңыз? Мен биринчи билип билбей эле жасадым. Эми ар кайсыбыздан окуп көрүп ойду токтотуш керек экен деп эле, анан ойду токтотойм деп эле ошол элге окшоп эле отуруп, анан мен ойду прям токтотконго аракет кылгам да, мындай. Ой келбей же келсе ошол ойду басканга аракет кылыпчы. Ал аябай көп эмени ишиңизге киргизбей, бирок келбей коюшу мүмкүн эмес да, ой баары келет да. Ошону бирок калабай коюш керек да. Жок, ошого кирип кетпеш керек. Расстояние бармаш керек да. Как только кирип кеткенден кийин силер дагы ошого кой болуп кетесиңер да. Койго аралашып кетсек биз кой болуп кетебиз. Койдун кай жерин көрбөй калабыз, ар жагы баш жакта жагы. Биз кичине четте чыгып туруп ушу койчу кишинин артында жүрүп же үстүндө чыгып карап турат го. Ошондой болуп экөөбүздө мындай айырма пайда болуш керек да биринчи. Аны айырма пайда болгон сайын булар тынчый баштайт. Сиздики аябай бизге жакшы болду. Өзүм койчумун тиги койлорду коюп болду. Бирок азыр мен ойлодум эле, биринчи сиз кой жөнүндө айтып баштаганда, значит, адам эме кыргыздарда койду кайтарып атып эле тумган экен. Ооба, жан баштап жатып эле тумган. Тунуда жүргөн, дайыма тунуда жүргөн. Тунуда отурганда баягы көзүңүздү жумабыз да. Анан ой келе баштайт, андан тышкары бир көрүнүштөр келе баштайт, Көрүнүштөр келиши билесизби? Мындай көрүнүштөр келет да, кандай нерселер. Ошону дагы Эми көрүнүштөр дагы акылдын жараткан фантазиялар, иллюзиялар. Алчы. Ошондон да өтүш керек ары. Тынчыш керек просто элечи. Тынчып калат бир определенный моментте. кээде бир сонун нерселерди көргөндө биз анда жаным эмне бар экен деп изилдеп кирип кетебиз да. Ал ошол ой кайра кубалап кирип кетип, жок ойду ичип кетип атпайбы. И сонун экен деген нерселер болуп кетет да, бир жакшы көрүнүш. Киши ошо кайфовать этип отуруп эле кайра чыга берет да. Кыялдарга маст болуп элечи. Кыялда Ал эми жылуу болбойт, бул жанын уккан жокпуз дагычы. Ал ошол нерсени тунуп үйрөнүп, анан мен көптөр медитация жасаган жок, бирок андан кийин мен ошо байкап, жанакы эмени Курманжан Даткай эне жөнүндө да окуп атсам, ал киши да ошо дайыма тунууда мындай көзүн ачып туруп эле тунганга өткөн экен да. Ошо мен кандай бир сезим туюм менен ошону түшүндүм да, ал киши көп сүйлөбөй. Негизи эле биздин эмелер баягы адам кандай бир могуреки данышмандыкка өткөндөн кийин адам көп сүйлөбөй, баягы тунуу бүт баарын байкап эле отуруп калат да экен да. Биздин аталар деле ошондой болгон да, чоң аталарыбыз деле көп сүйлөбөй. Азыркы эле аксакалдар та деп баарына келишип атат да. Мурун көп сүйлөбөй эле баягы ким өзүнүн ишин билет, бүт аткарат деп эле мындай эметип эле отурушкан да, көз салып элечи. Баарына эле кийлигишкен эмес да. Кандайдыр бир ушундай аларда салаваттуу болгондой адамдарчы. Анан ошолорду карап, сезим туюм ошону салып отуруп эле, анан мен да өзүм. Бирок
bir momentте адам ошол ойлордон тынчыгандан кийин ушундай бир тынччылык келет да адамга. Тынччылык келип, ошол эле эмеде боло бергим келет да. Сүйлөгүм деле келбей калат. Бактылуулук состояние. Сүйлөгүм деле калбайт, бирөөнө эле бирдеке айткым келбей калат. Мен эле сабак бергим деле келчү эмес, анан булар айтып бер деп айтып берет. Мисалысы ошол. Бул Сен нерсе билетилик. бул нерсени адам менен бөлүшпөсөңүз бул иске жүк болуп калат да. Бирок ичимден анан кийин пайда болду эме. Түрткү болот да, айт дегенчи, айтып бер. Мамасы биз деген эмеде ойлоп жүрсөк, мисалы, эпосунда, батыр деп, бизде ушундай эле представление кылып жүргөн буга чейин. А бул ошо адамдын ички дүйнөсү, жан дүйнөсүнү вообще жашоонун эмес экен да. Эми толтура да, биз бир эле кырын айтып атпайбызбы, бир эле кырын. Манаста дагы башка нерселер бар, келечек, учурчак, ата-бабадан калган керес, коллективный энергия жөнүндө дагы эме бар, маалымат, билим. Биз азыр өзүбүз деле изилдеп атабыз, бул кичи казат. А чоң казат бар. Эл кандай калыптанат, элдин кандай энергиялары бар. Ошо энергияны кандай жаратат, ал жөнүндө билим бар да. Анда кыргыздардын касиети ушундай экен да. Просто адамдар жашады, кыргыздар жашады. Бирок ошо жашоо менен эле вообще адамдар кандай жашаш керек экенин китаптарды басып өткөн экен. Биз көп нерсени билип билбей калабыз. Азыр көп нерсени кылабыз автоматически, билбей калабыз да. Анан биздин эмеге салттарыбызга аябай салынган экен кыргыздын. Эмне үчүн биз ошо аябай Кудайга жакынбыз дегенде, биз билсек да билбесек да ошону жасайбыз, автоматически жасайбыз, иштейт да. Мына жөнүндө деле ой жөнүндө жакшы ой туу, жаман ой уу деп эле айтып коюшкандай. Ошондой кыска эле макалдарыбыз эле биздин жашообуздун ар бирин чечмелеп келсе өзүнчө чоң китеби ар бир макал элечи. Жанакы сиз айтып аткан адам жанакы тынчтыкка келип, акылын, жан дүйнөсүн экөө мындай тең салмакка келгенден кийин сиз айткандай жакшы ойду багып, анан жаратмандыкка өтсө болот. Бирдеке жаратып, адам жарата баштайт, жакшы ойду аласыз, багасыз ошол ойду. Саласыз жанга, тапшырма бересиз дагы, жаратмандыкка өтөсүз. Бизде наоборот кылып атат, мен азыр акча табам, анан жаратмандык жасайм депчи. А бизде наоборот, жан дүйнөнү ачасыз. Жаратмандык болгондо эмне кылышат, кандай касиет үчүн ачылыгы? Мисалы, Жакшы ойду багабыз да. мисалы жанакы Марк Цукерберг барыбыздар билесиңер, Facebook, WhatsApp барыбыз отурабыз азыр, дүйнөнү ошол бала башкарып атат. Азыр 30га чыга элек, чыгып калды. Facebook. Ошол эмесин жан дүйнөсүн угуп отуруп, эч кандай эме билим албай туруп, ошо Facebook'ту жазды да, жан дүйнөсүн угуп, жаратмандык кылды. Мурун адамзат жасап көрбөгөн нерсени эч кимден үйрөнбөй туруп, өзүнүн сезим туюмдарын угуп отуруп, ушундай нерсе жаратты. Ошону жараткандан кийин аркасынан акча келип миллионер болду. Миллионер болуп туруп, азыр эл кызыккан нерселердин баарына программа салып берди дагы, биз азыр ошонун эмне айтканын, эмне кылганын баарын билет, сутка менен биз ошону карап турабыз. Ал ошол башкарып атат адам. Жаратмандык, то есть мындай кандайдыр бир таланттар ачылат, анан адам элге, жерге кызмат өтөт. Ошол жаратмандык. То есть сиз көкүрөктү жан дүйнөнү уга баштаганда, ушу жана жакшы ой келди деп атасызбы, жакшы ойлорду багып баштаганда, ошонун аркасынан ресурстар келет, акчасы келет, байлыгы, бийлиги, анан кийин атак даңкы келет да. А биз наоборот, атак даңкка, байлыкка жетиш үчүн акылды иштетип колоп жүрөбүз. Анан касиетибиз иштебей калып атат. А эгер касиетибиз иштесе, тиги аркасынан келмек да, аркасынан ичип, касиеттин аркасынан. А биз наоборот, касиетибизди таштап салып, акча табыш керек экен. Анан акча таап алгандан кийин, анан пенсияга чыккандан кийин касиетимди иштетем деп, акча тапкандан кийин иштетем деп жүрөбүз да. Ошол жаңылыштык, чең чоң жаңылыштык ушул жерде. Түшүнбөстүк ушул жерде. Эгер касиетибизди ачып, өзүбүздүн талантыбызды ишке салсак, Чарли Чаплин дагы көргөн, 30 жашка чейин бүт машина эмелердин кинолорун тартып салган. Андан кийин жөнүнө бай болуп, жыргап жашаган. Ар кандай, конечно, сыноо эмес, бирок касиетин колдонуп, жөнөкөй эле нерселер менен жыгылып туруп, баткакка эметип эле элдин эмесин алган, ошонун аркасынан акчага, байлыкка бүт баарына жеткен да. Талантын ачып туруп эле. И Тесла,
азыр любой нерсени айтса болот, ушундай. Siz özünüz nemeniz айтып бериңизчи, практикаңызда. Мисалы, siz муну түшүндүңүз да, ошондо кандай касиетиңиз ачылды? Мен ушу айтымчылык касиетим ачылып атат, силерге айтып берип коеюн да. Азыр эми жаңы ачылып атат. Эми мен миллиондогон акча тапкан жокмун, бирок Кудай шүгүр, аман эсен мен муну ачыш үчүн 8 жыл эч жерде иштебей, ар кай жерге барып, мазарга, ордолорго барып, андай мындай изденип жүрдүм да. Манасты окуп. Ошондо мазарларга барганда да ушундай сезим келдиби? Негизи адам жан дүйнөсүн ачып алса эч жака барып деле кереги жок да. Биз мазарга эмнеге барабыз? Мазарга баягы ошол кайра баланска келиш үчүн барабыз. Анткени биз Кудай Таалам берген жакшы култту башка нерсеге жумшап болуп атпайбызбы? Мен, например, 40 жашка чейин жүрдүм да. Акча табам, бай болом, политик болом, туда-сюда деген кыялдар менен жүрдүм да. Өзүмдүн энергиямды сарптап койдум. Анан кайра ошону токтош керек болду, ошон үчүн бардым да мазарга. Мазардан барып энергетика. Мазарга барып, мазар менен иштешкен адамдар да бар, бирок балким ал касиет мага ачылган эмес да. Бирок ошо мазарларда да отурган адамдар бар. Касиетимди ачып берем, батаңды алып берем, акчаңды бер, туда-сюда дегендер бар. Бизнесмендер да бар. Коррупция бизде эмеде да бар. Руханий чөйрөдө да, духовная эго деген да бар, духовная коррупция деген да бар. Илим билимди кайдан Образование. Мисалы, мурек илимди алдыңыз да бир жактан. Ушул илимди ошо жана ошо изденип, 8 жыл эч жерде иштебей, ошо изденип, өзүмдү таанып, ар кайсы эмеден манас окудум. Анасынан бир 5 вариантын окудум. Анан өзүм таанып барганда китептерди окудум. Башка илимдер. Бирок сиз мындай чоң ачылыштын жанында турганын сезесизби? Сезем. Себеби деген Манастан, например, как эпос катары билет, мисалы азыр биз чат ачтык деп атпайбызбы, анда бизди Айкөл Манасты айтып атабыз да. Сиздики такыр башка. Мен үчүн мен аякты таштап бияка келдим. Чалала угуп эле, потому что саат 11-де башталса кеч бүтөт да бияка келдим. Себеби именно могу кызыктырды да меничи. Ошо сиз битен баштагандан баштап эле. Бореке азыр баарыбызга керек болуп турган нерсе экен да. Мен өзүмө аябай жардам берди, ошон үчүн мен ушул эле нерсени жеткизип берейин деп атам да адамдарга. Ушул касиетиңиз Манас окуп эле келди бизге. Жок, мен көп эле кыйынчылыктарды жанакы кылбаган тунууларды мен могу жан кыйнайт да, айтып өткөндө айтып бердим, ак келтеге келтирип кыйнайт, бутумду сындырат кадимкидей, авария кылат. Мен ошонун баарын бастым өзүм башыман өттү. Эмне үчүн аны кыйнаш керек? Мындай өтүп болбойбу? Жок, ошо мындай кылганда укпайт эмеспи? Мына азыр айтып атат, укпай жүрбөйбүз да. Укпай жүрүп мен 40ка чыккан. Касиетиңизди жеткизиш үчүн ошолорду жасаган экенсизби? Ошону мага, например, ошол өзүмдүн касиетимди ачыш үчүн кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп аны ачтым да. Мага деле Манашкалда болуп түшүнө да кирген, бирок ошол экени карманбай жүрдүк да. Определенный моментке чейин укпай. Анан укпагандан кийин бакаята ал күчкө салып эле жасап атат экен да. Кызылашка чабат, бүлдүрсү менен чабып атат, ак келте менен атып атат. То есть бул иш булар дайыма бизге кам көрүп иштеп жүрөт. Бирок биз укпай атабыз. Анан канча катуу уктап калсак, ошончо катуу инструмент менен алып атат. Мисалы үчүн мен ушундай эчтеке сезбей эле келдим. Демек сиз бактылуу адамсыз. Сонна жооп бериңиз. 7-8 жыл ушул иштебей эле жүрдүм деген анын жан багуу дегени бар да, айткачы. Ошол эң таанылыштысы болду. Кудай Таала бакты. Мен, конечно, менин туугандарым аркылуу, досторум аркылуу, анан вообще тааныбаган адамдар, жаңы адамдар келип жардам берип, ушунун баары мен өзүм башыман өттү, ошончо силерге айтып берип атам. Анан муну дагы өзүм ишенип, элге жеткизиш үчүн дагы көп убакыт кетти да. Азыр деле мен кээде айтып бератканда көрөр, туура эмес вопростор берет да баягы. Жок, туура эмес эме эле, ойдон чыгара алган эме деп кадимкидей эле кабыл сокку болот да кээдечи. Эң биринчи баштан ушундай болгон. Азыр ага көп эметпей калдым. Бирок өзүмө ишениш кыйын болду да. Кыйын азыр деле кээде ойлойм да. Ошол адамдарды ишендириш
негизи биздин жанакы башка эмеде дагы фома неверующий деген ушул акыл экен да. Акыл аябай биз чоңойто алабыз. Анан канча адам необразованный болсо ошончо адам Кудайга жакыныраак болот экен да. Канча образованный болсо канча алысыраак болот экен. Акыл иштеп турат да. Мисал үчүн башка илимдечи, бул баласын илими болуп, башка илимде акылдын ментальный эме дейт, ментальный. А ошо ментальный дегенде акыл отдельно да, бизден отдельно. О, жасалма нерсе. Бизден, мисалы үчүн биз жана ауырабызда да, мисалы 7 катмак бар, ментальный, эфирный, ушул эменин ичинде да. 5 миллион жыл жашайт акыл депчи, миллиард билет. Ушунча жыл жашайт депчи. Ошондо биздин ичибизге, жаныбызга кирбеген нерсени эле акыл менен иштеп жатканбыз да. Ооба, жанагы өткөндө сүрөттө акыл адамдын ичинде мындай ай болуп турбайбы? Жаап калат экен да тияктагычы байланышты. Ошон үчүн биздин азыр акылыбыз, ошо акылды аттай өтүш керек болуп. Жана квантовый скачок деген ошол. Кандайдыр бир мындай адамда өзгөрүү болгондо, такыр башка жан дүйнөнү кабыл алып ачылат да адамдачы. Ошо квантовый скачокто өзүңүздүн түшүнүүңүз менен айтып көрүңүзчү. Ошо квантовый скачок ушул жан дүйнөнү эле болот, башка эмеге өтүү. Например, өтө атасызбы, например, эме болуп жүрдүңүз, окуучу болуп жүрдүңүз мектепте. Анан студент болуп атасыз. Студентте уже башка деңгээл, башкача окуу, башка эме болуп па, ошондой сыяктуу. Биз дагы кандайдыр бир башка деңгээлге көтөрүлүшүбүз керек болот да адам. Ошону квантовый деп атабыз. Эми квантовый ал физика жагынан түшүндүргөн нерсе да. Биз муну жан дүйнө жагынан айтып атабыз. Алар ошону физика жагынан айтып атат. Алар айтып атат, мурун адам негизи эле дүйнө атомдон турган деп мындай бир твердый нерсени айтып жүрчү да. Азыр болсо атомдон дагы майда нерсе бар экен, көзгө көрүнбөгөн вибрация эме түрүндө. Энергия просто волна болуп па, ошону квантовый скачок деп атышат да азырчы. Бирок негизи мурун эле болгон, просто адамзаттын билими ошого жеткен эмес да. Азыр эми ошол акылды аттап өтүш керек болот, ошондо скачок болгон да. Акылды эмне аттап? Аттап башка өтүрүш керек болот па. Акылды биз анда акыл менен иштебей эле жан дүйнө менен иштеп калабыз. Жок, акыл иштейт, бул просто буга баш ийет ошо жан дүйнөгө, чүнкү бул моунун муктаждыктарын алат. Бул өзүнүкүн болуп жүрбөйбү, муну тааныбайчы. Ошондо кошо акыл уже азоо болбой, кошого эмес болот, Экөө тең салмакка келет, анан экөө тең буга баш ийет жанга. Акылда болуш керек, эгер акыл жок болсо. Акыл жок, кызмат кыла албайбыз деп атачы. Келип алып калабыз, дендирип отурабыз. Акылда иштеш керек. Акыл да керек. Акыл жакшы кызматкер. Акылды да коебуз да, бул акыл нерсе. Акылман дегенде түшүндүк бериңизчи. Кандай болгондо акылмандыкка жетет адам? Эми акылмандыгыбыз азыркы жанагы профессорлор, эмелер жүрбөйбү, профессор, докторлор деп койдук. Да, нам бердик, эметтик, бирок жан дүйнө эмеге эч кандай пайдасы жок болуп калат. То есть алар кандайдыр бир профессиянын тучокусуна жетти. Бирок практически өзлөрү өзгөргөн жок, өзлөрү да алданууда жүрөт да. Акылдуулар да бар. Акылман, Алар акылдуулар. Акылман деп ойлойм да. Бул данышман, бияк данышман улуя. Данышман улуя, кошо. Акыл менен жүргөн киши акылман эле. Бул максимум акылман болот да. Акылман болот. Ал ошол биздин өзүнүн жазган мыйзамдар менен ошол эки чечип бере алат да бир кандай. Азыр юристтерге барып атабыз, сотторго барып атабыз, болгон турпаты менен бизге бир кандайдыр бир порядок кылып берип атат. Бирок ал табигаттын эмесине туура келген жок да. Келген жери бар, келбей калган жери бар. Акылдын деңгээлинде чечкен адам акылман. Бул данышмандык олуялык. Ошондо акылмандык менен жан эмени бириктиргенде данышмандыкка ойлонуп кайтып өткөсүн Жок, бул өзүнчө, акылман өзүнчө, бул да керек. Бул да керек, бул өзүнчө. Бул экинчи ступень, бул жан дүйнө тынчыганда адам кандайдыр бир өзүнүн касиеттерин өтөт да.
Андан кийин жан дагы ишке кирет. Жан ишке киргенде адам чоң бир энергетикага ээ болот да. Ал мына биз эметкенде ошо биздин Манас ата, пайгамбарлар келип дүйнөнү бир өзгөртүп кеткен адамдар да. Андай адамдар жан дүйнөсүн иштеткен, жанын иштеткен адамдар практически жокко болот да. Биз хотя бы жан дүйнөнү иштетип алсак, бири-бирибизди урушпай талашпай жашап үйрөнөт элек. Эмне үчүн мурунку убакта дейли, Манас айтылып атканда кандайдыр бир Манастын дүбүрттөр угулуп, жаңгырлар жаап, ошол айтылып аткан окуяга карата табияттын да сыры бир белгилерди беришкен да. Ошондо да адамдар Манаска берилип, укмуштай угушчу эметип аткан адамдар, айып кетчи, Манас уккан адамдарды жана катуу уруп атканда деген нерселер бар да. Ошону кандай айтып берсеңиз ушу. Эми азыр деле эметип коет, биз Манаста калдык да. Мурун илгери манасчылар бир киши угабы, 5 киши угабы айыл кыдырып Манас айткан. Бул бир. Экинчиси адамдар өзү медитативный болгон да, баягы тунуп жашашкан да. Табигатта алыс-алыс жашашкан. Маалымат аз болгондо ал кезде. Маалымат аз болгон. Ошол эки эмесин маалымат аз болгондо деле акылды башкара билиш керек да. Маалымат аз болсо деле эмете берет да. Өзүнө бир жемиш таап, ошону менен эметсе болот. Баягы жан дүйнөсүн тынчытпай койсо болот да, мындайча айтканда. Анан алар бири-биринен алыс жашаган, оңбой чогуу жашашкан эмес, бири-бирине таасири азыраак болгон, медитативный болгон. Анан кийин баягы чөйрөдө жашашкан, эме менен от, суу менен аябай тыгыз байланыштуу болгон. Анткени ошол 5 энергиядан турабыз да биз. Ошол энергиядан күндө тазаланып турушкан. А биз алыстап кеттик. От суу менен пайдаланбай калдык. Мурункудай азыр суунун жеринде отурбайбыз. Шаарларда жашап атабыз. Эртең менен алар туруп күн тозгон, кечинде күнү узаткан. Эртең менен туруп ошо ыраазычылыгын билдирген, ошо аткан таңына тийип турган күнүмө деп рахматын айтып ыраазычылыгын билип жашашкан. Биз ошо практикаларды жасабай калдык да, медитативный. Азыр алып келип Манас айттырса уга албайт адамдар, качып чыгып кетет көбү. Же болбосо Манас айтып баштаганда 2-3 мүнөттөн кийин ой токтотуп калып, болду, тыйын башташыбыз керек деп адам ошо уккулук касиетин да жоготуп койгон да. Кабыл алуу жок, Кабыл алуу жок. Анан илгери манастыкчылар ошо кыдырып барып, ошо айылга конуп болуп калып айтып, аларды арылап турган. Манастар кыдырып Манас айткан. Биздин манасчылар Манас айтпай калды азыр. Чакырып эмеге мероприятияга 3 мүнөт, 5 мүнөт айттырып, болду, токтотуп койду. Манастын касиети азыр деле иштеп атат, азыр угам десеңер, сиздики деле ошол эмеге трансқа кирип кетишиңиз мүмкүн да. Эгер ошого даяр болсоңуз. Биз ошол экинин энергетикасын көтөрө албай, уккубуз келбей, бирөө уктап кетет, бирөө чыга качат, бирөөнүн жүрөгү айланып кадимкидей элечи. Анан ошол эмелер жоголду да. Анан тиги медитативный состоянияда жүргөн байланыш жоголду. То есть биз өзгөрүп атабыз, ошолордун баарын азыр ошону чайнап бериш керек болуп атат да. Мурун интуитивно жанагы жан дүйнө деңгээлинде эле кабыл алган да. Ал жана ошо айтып берип атканда эле мынтип чечмелештин кереги жок болгон. Ошол үчүн бүгүнкү чейин келгенде Манас эпосы ооз-оозго айтылып. Эми да Манастагы ооз-оозго айтылбайт да. Баягы жаттап айткандар бар. Бирок ошол биздин керемети бир адамды тандап, ошого түш берип, касиет берип, анан ошол аркылуу жаңы Манас түшүп турат ар кандайчы. Манастар сюжети бир болгону менен айырмачылыктар бар да ичинде. Анан ушул айырмачылык эмеге жараша болот. Азыркы кыргыздар кандай өмүр сүрүп аткан ошого жараша айырмачылыктар бар. Анда Айкөл Манас азыркы доордун эмеси деп түшүнсөк болобу анда? Эми азыр көп вариант бар да, ошол эле учурда азыр Манас аябай көп чыгып атат да. Ооба, жазгандар көп. Атом гүлү же энергетика түрүндө жазып атат. Тиги же болсо касиет түрүндө жазды. Мындай Манас, таза Манас түшүп атат да манасчыларга. Азыр Манас ошо жазгандар көп болуп атат да. Бизге андай көп информация бар. Бирок ошол изилдеп, изденип келген кишилер аз болуп атат да.
эми азыр алтын доорго киребейбиз, алтын доор келип калды деп атпайбы? Ошондо Манасты кабыл алуу жанданы башталды да, чөйрөдөн карап көрсөк, ошону изилдеген сыяктуу адамдар деп коелу. Ар кандай варианттарды жазып аткан адамдар түшүнөн алып атышат, кандай бир касиетин карманып атышат. Бул дагы кыргыз элин алтын доорго өтүп кетишинин бир жардам берип атат да, төпкү берип ойготуш керек болуп атат да. Анткени бизден аталар бекеринен көрүп турат да аламдан. Өтүп кетишин урпактары үчүн кам көрүп атат деп ойлосок болот да, жардам берип атат. Ооба. Алтын доорго сиз жеке бүгүн өтүп кетсеңиз болот. Эгер өзүңүз аракет кылып, өз жан дүйнөңүздү ачсаңыз, сиз өтө бересиз. Анан Кимдер болсо өтө берет. Ооба, кимдер болсо өтө берет. Анан жана ошол сиз айткандай массовый өтүү дагы болот. Анткени табиатта бүт жагынан тарабынан адамды ошо аралап, тазалап өткөзгөнгө шарттарды түзүп атат да. И иргөө да болот, иргөөсү да болот, оорулар, сыркоолор, чоң пандемия, согуштар болот. Бул да иргелүү, тазалануу. То есть адамзат акыры өзгөрүш керек. Өзгөрмөйүнчө өтө албайт. Айгүл Манаска сиздин оюңуз кандай? Оюм жакшы, алда маалыматтын аян. Негизи Манас бул таза эле аян да. Ошол аянды бирок чечмелеп эмне үчүн аны өткөрбөй коюшту? Эмне үчүн анын типографиясы ачык болгон жок? Акыл да. Сиз канча жыл окугансыз алып кеп? Сиз окугансыз алып кепти? Мен окуган жокмун, окуйлаган жокмун. Бир-эки китебин алып бир аз окугам, анан окуйлаган жокмун да. Аны жакшы касиетин, адамдар кичине касиет изденип, өзүн издеп, кичине касиетин ачып алган адамдар жакшы түшүнөт экен да. Бирок мага эмнегедир ошол китеп мага берилген жок. Может быть, азыр просто убакыты келдик. Берилген жок дегенде кандай? Сизге оюңузга келеби же кандай? Жок, андай алып окуп көрдүм, бирок мындай кире алган жокмун да. Андан ары окуган жокмун. То есть өзүмдү да кыйнап атайын бирдеке качып алам деп мен аракет кылган жокмун да. Анан көп эле нерсе могул эмелер бизге келип атпайбы. Чечмөсү, мага эч ким айтып бербей эле биз өзүбүз ошол өзү канал ачып атпайбызбы. Касиет деген ошол да. Силер өзүңөр дагы өзүңөрдүн да бир көз карашыңар ачылат дагы, силер өзүңөрдүн касиетиңерди айтып каласыз. Бизге баарыбыз Мариямдын вариантын окуп алып, өзүнүн касиетибизди ачканга эле эметебиз да. Аны баарыбыз бирдей ачылбайбыз. Ар ким өзүнүн специальностун табыш керек да, мындайча айтканда. Анан биз жана специальностубузду тапканда, могу жан дүйнөгө келгенде биз бири-бирибиз менен талашпайбыз, бири-бирибиздин өзүбүздү көрөбүз дагы, тигишин да көрүп каласыз. Эмнеге касиеттүү, эмнеге жөндөмдүү, талаш тартуу жок болот да, акылдай мен деген болбойт да. Анан азыркы алтын доорго өтүү процесси болуп атканда бардыгы ата эне деген көз каранды деп атпайбы, балдарчы. Мисалы үчүн да, мисалга сиздин көз карашыңыз, мен даярмын дейли, баарын түшүндүм, ошондой өзүнүн жолубузун жасап эткенде мен балдарым деле кошо билипти, ар бир жан өзүнө эме кылыш, аракет кылыш керек. Бул жерде өзү аракет кылыш керек. Башка бирөө үчүн өткөзө албайсыз. Бирок жок, балдарыбызчы таасириңиз бар, таасириңиз тиет. Жети урпакка артка, жети урпакка астыга таасириңиз тиет. Бирок түзмө-түз өткөзө албайсыз өзүңүзчү мындай. Жүрүсө менен өттүкчү. Таасириңиз тиет. Сиз өзгөргөн сайын чөйрөңүз, балдарыңыз, үй бүлөңүз бүт өзгөрөт да. Эң сонун. Сиз азыр муну өздөштүрүш үчүн эмне иш кылып атасыз? Эчтеке айтып Ойуңузга келип атат просто. Оюм келип. Бул жазып чыктыңыз да, ушу менен иштеп атканда өзүңүздүн бир кандайдыр бир эс тутумузда калып калган нерсени бизге айтып берип атасыз. Эчтеке жазбайм, эчтеке эметпейм. Таза эле келдим, бүгүн эмне келди ошону айтып бердим. Сиз ошо айтып жазганыңызды информировать улам, хорошо, YouTubeга эметилет. Жаза элек, эчтеке жазып деле бергенде жазайын десең жазылбайт да. Атайын отуруп жазайын десең жазылбайт. Значит, сиздин талантыңыз, касиетиңиз ушул менен иштеп атып эле түзмө-түз келип, баягы өзүңүздү таанып алыптырсыз да, ошондойбу? Ошондой болсак да, өзүңүз ойгондум деп ойлойм да, жан дүйнөмө ойготтум, өзүм. Касиетиңизди таптыңыз, вазифаңызды таптыңыз дегенде, Эми до конца может тапкан жокмун, бирок ошол нукка түшүп ошо кетип бартам да. Анан Кудайга шүгүр, баары жакшы. Кайра жумушка кирдим, иштеп атам. Мен өзүңүз. Конечно, мен такыр өзгөрдүм да.
Жашооңуздагы 12 жылдык процесс өттүм. Жана ошонун ичинен 8 жыл такыр иштеп өткөн жокмун да. Такыр өзүмдүн соолумда өзүм кайнап, өзүмдү таанып, өзүм жанакы кошойду, жанакы жолойду, нескараны бүт өзүмдөн тазалап чыгарып өлтүрдүм. Уже та бул кошой бул эме нескара деп уже өзүңүздөн бөлө баштадыңыз, Ошо таап ошолорду биз ошону таап бар экениңизди моюнга алганда эле ошол күчүн жоготуп сизди таштап коет да. Ушу башка моментинде эгерде меники бул Өзүңүз моюна алганда эле тиги күчүн жоготот да. Мисалы үчүн жолой деген бул жеңил ой экен, мындай. Иллюзияга берилген. Жолой ошо иллюзиялардын бири, мындайча айтканда Кудай да. Жана Олицетворение деп коет. мен да мындай түшүндүм да жолойду үчүн. Мисалы үчүн легкомысленно мындай анча максатка жеткирбеген. Ошондой ойду ойлодум да. Эми иллюзия деген кандай ой? Например, эркектер биз мындай иллюзияга батабыз. $1 000 болсо, анан тигини сатып алсам, 3 аял алсам, депутат болсом деген ушундай ойлорду ойлоп жата берсе болот да күндө. Ошол иллюзия, бул иллюзия да. То есть ошол иллюзияга өзүм ойлоном бир маал. Ошого рахат алам. Анан кийин андан чыккандан кийин кайра өзүмдү жаман көрөм, жеп көрөм, же арак ичким келет, же тамак тарткым келет. Ушул да мындай дисбаланс энергия. Анан ошондойлордун ойлору толтура. Бирөө, например, ошол бай болгусу келет. Бирөө бийликте болгусу келет, дүйнөнү башкаргысы келет, туура. Ошол эганын баягы кырлары да, мындайча айтканда. Биз ошол эки эмелерге, ошол иллюзияларга, жел ойлорго кайра батып эле жашоону өткөзө беребиз да, бирок өзүбүз жанакы жан дүйнөнү өстүрүп эле жаныбар деңгээлинде эле жүрө беребиз. Кайсы мезгилде өзүңүздү кошоймун деп ойлойсуз? Мен кошоймун деп ойлойм, бирок менде ошо жан дүйнөнү оготуп, бизде кошой бул сүрөттө маселе болуп атпайбы? Бизде ар бирибизде ушундай бир касиет бар. Мен ошол касиетин тааныганда мен түшүндүм, ошо менин жан дүйнөм, мен ошол касиетти ишке киргизгенде, менин жан дүйнөм ошондон рахат алат. Ошол кошой. Түшүнөт, ошол башка адамды да көрөт, өзүмдү дагы мындай алдабай, талдабай түз көрсөтөт деген да, баягы ушундай көз караш адамда пайда болуш керек да. Өзүңдү да алдабайсың, бирөөнү да жакшы көрүп жаман көрбөйсүң. Ошондой көз караш пайда болуш керек да. Бирөөнү да жакшы да көрбөйсүң, жаман да көрбөйсүң. Тоже бир эми өзүңдү да жаман көрбөйсүң, жакшы да жакшы да көрбөйсүң. көрбөйсүң. Туу чокуга да чыгарбайсың. Мен баарын билем дебейсиң, бирок кандайдыр бир туюк чоң түшүнүк келет да. Бирөөнү да өтө жакшы көрүп эзилип кетпеш керек, энергияны жоготосуң, Жок, керек деген бул акылдын эмеси да, бирок ошолдой түшүнүк келет, өзүң билесиз, просто ошол эмеде абалда жашайсың. Осознанность келет экен да. Жаман жакшы деп ылгабай эле, кандай болсо ошондой кабыл алып жашабыт, Анан нефс карап отпойбу, азыр жолойда айттыңыз, иллюзия депчи ошол. Нефс караны кандай ойлор? Жана жамандык кылам дегендерби? Нефс кара мына азыр Facebookка кирсеңер, баары нефс каралар турат да. Президент мындай кылып койсо болмок, тиги мынтип койсо болмок, тиги болсо жолук салынбайсыңбы, юбка кийбейсиңби? То есть башка бирөө сен каалагандай жашаганда ошол нефс каралык. Анан да бирөөнүн талантын көрүп туруп нефс караңда болуп атпайбы? Жанакы Көкөтөй атанын ашына келгенде биздин баатырлар ошол жерде кошой атап отурат, эртөштүк бар, ошолордун баарын көрөт дагы. Булар баатырлар да, булар дагы бир кандайдыр касиеттүү адамдар. Ошолордун касиеттүү адамдарды карап туруп, кошой атаны айтып атат, бул болсо карган чал турбайбы, колунун баарын сары суу басып кетиптир, мунун колунан эмне келмеген деп, башка бирөөнүн касиетин көрбөй жокко чыгара берет да. То есть мындайча айтканда циник деп коет орустар. Циник, сынтакма. Сынтакма адам ошол нефс кара. Бирөөндө жаманды көргөн, сынтагып турган адам нефс кара да. Эртөштүктү көрүп, эртөштүктө баатыр. Ал деген жердин жети катмарына кирип жеңип чыкканда,
ошондон жерден чыкканда 7 күн болот да. Аны көрүп туруп, мунун тиги сөөгү менен эле териси калыптыр. Бул эме батыр болмок эле деп баарын батырларды көрүп туруп менсинип, анан кийин кыргызга кол салып тиги маникерди сурап атат да. Кыргыздын эң кыйын тулпарын сурап атат да. Могу мага тартууга бергиле деп чыгып. Өзү конокко келген. Ашка келгенде ошол этин жебей, иттерине берип, мындай ешкандай текеберлик кылып, ошол жерде бүлүк салып атат да. Ошондой адамдар мына эскаралар. Бизде андай адамдар аябай көп. Ал адам кичине мындай өзүн бир мен акылдуу сезип калганда, же мен мындай бийик эмеде бийликтин бир бийлик бутагында отурамын дегенде адамга ошондой бир касиет жабышат, баарын кара жагынан көрүп баштайт да. Кара жагын эле көрүп калат. Анан ошол кезде цинизм деп коёшуптар, цинизм. Любой нерсени сын такма көз караш менен карап калат да. Ошол нерсе кара. Жок караны башканы бирөөнөн көрүп калат. Ал кара өзүндө турат. Siz bir taraf dururlar, bu restoran dururlar, özünüz usta boyutu telek podcast'ta. İçine girmeyle. Ben bir de skara söylüyorlar. Bu jolойken de tapkan bu. Son kimde? Çuvaktı görüp bu çırbaştı eken de bana çır kız üçün üstü жүргөн экен. Çırbaştık. Çuvak. Kız üçün üstünde жүргөн. Azıcık aktivistlerin bari. Çuvaklar. Biz de gram энергияңызды кетирип кеткен сыргаттар бар. Сыргаттар ошол жанакы сырды дүйнөнү ачып берип аткандар сыргаттар касиеттүү сыргак. Сыр. Как? Ыргак. Кутту алып түшкөн түрүлгөн экен да сыргак. Түрүлгөн. Сыргак ошо манастын ордун басмак экен. Ошо эмес болуп атат да, окко чыгып атат эмеден. Ошо өлүп калганы өзү Кудайдын буйругу же просто так случилось? Эми ошол касиеттен эметкенде, касиеттен өзөктөн алыстаганда биз ошол табыл жерлерибиз бар да, ошол жерден чалып калат. Ошол тез времени өлүп калабызбы? Өлүп калабыз. Же болбосо бир эме тартабыз. Күчүктүү азап тартабыз ошол да. Ал таза эле өлүп калды деген түшүнүк эмес байкы. Сыргактын случайно айтып атам да. Значит, такая программа же была же. Чечмелери көп да, например, кээ бир учурда сыр жабылып калат. Жабылып коет ата. Эмне үчүн буга чейин жомок деп айтып келди. Анткени акыл менен баары бир кабыл алмаган эмес да ошол. Мурунку мезгил. Анткени бир чети өкмөттө жапты тарабасын деп. Экинчи чети адамдар атеист болуп, кайы динин унутуп калды. Ошон үчүн ал бул манас өзүн сакташ үчүн жомок болуп келди. Азыр болсо илим болуп ачылды. Бул да жакшы нерсе да. Конечно. Бул табигый нерсе, бул жоголбойт, просто мунун эмеси. Мезгил бар, циклдары бар. Анан жанакы ушунун баары цикл да бул. Манас бул бир цикл, Семетей экинчи цикл, Сейтек үчүнчү цикл. Айтып атабыз го, доору Семетей бул доору деп атпайбы. Андай нерсе да бар да. Эми доору кандай, могорки аламда кайып дүйнөдө убак саат жок да. Бир эле учурда бардык нерсе болуп атат. Биз ошол доорду же башка доорду биз өзүбүз кабыл алып атат. Биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздө эмне болуп атса, ошол доордо жашайбыз да. Мен айткам, азыр доорунда болосузбу? Кааласаңыз, бүгүн өзүңүздү таанысаңыз, балким бир моментте сиз алтын доорго өтүп кетесиз. Ошол жөнүндө кетти. Сиз өзүңүздү кайсы доорду деп эсептейсиз? Мен алтын доорго өттүм. Бизди өттүкпү, биз сизди угуп аткандыкпы? Эме да, мен ошо өткөндө суроо беришип биз эметип атабыз, бирок өзгөрүү болбойт деп атат. Адам өзү угуп, акыл менен түшүнгөндөн кийин өтпөйт. Ал иштебейт да. Акыл ошол практикалар жасап иштеш керек. Жанагы мен айттым го, ошого айтып атса туруп кетип калгыла, же айтылгыла, давайте рдаевиз деп буруп кеттилер. Ошо энергияны башкарганды үйрөнүш керек. Өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү укканды үйрөнүш керек. Көздү, оозду таза кармаганды үйрөнүш керек. Жөн эле суу менен жууп тазалап койгон ал ритуал, ал иштейт. Бирок андан чоңурагы
энергиядан тазалап туруш керек да. Анан кечинде жатканда ошонун баарын мындай мысленно эле таштап коюп, бүттү мен бул жөнүндө кечке ойлодум, эме ойлобойм. Жөнүндө уктайм деп эле мысленно таштап тургум. Эчтеке кылбайлычы. Күндө эметип берсеңер анан иштейт. Күндө уже жеңилдеп анан көз караш ачыла баштайт. Башка. Күндө эле жатарда бир өзүңөргө бир 10-15 мүнөт бөлүп, тынч отуруп акырын ошо кечке уккан ойлор, сөздөр баары мындай тунуп, бир жерге отурсун. Анан ошонун баарын таштагыла. Жөн мысленно айтып, мен таштадым деп эле тынчып акырын жатып. Эметкиле. Уктай албай атсаңар анда ошол эмеде акыл кайра ойлоп, кайра бир ойлор бар, ошону көрүш керек да, кайсы ойлор кайра мени өтөт. Анан ошону жасаган сайын, күндө жасаган сайын адам тынчый баштайт. Анан жанакы ойлор менен промежуттар көбөйөт. Анан кадимгидей эле адам уже сүйлөгүсү деле келбей калат. Бир ойлор менен ойлогусу деле келбей калат. Кечке бирөө менен сүйлөшүп отургусу деле келбей калат. Ошондой бир жакшы керемет. Өзү менен өзү, негизи адам өзү ушундай баарын жетиштүү кылып Кудай Таала жасаган экен. Баары биздин ичибизде бар. Ошону эле биз таап алышыбыз керек да. Ошого жолун табып. Son 2 saatimden de başka aytasız da. Bilmem 2 saat. Sizdeki son kendi gibi otursam söze geliyor. Бул нерсени дагы улантуулар бар да. Бакай жөнүндө, ошол чечмени бересиздер. Бар, мен чечме деген азыр максат эмес, мурикини түшүнүш керек болуп атат да. Муну түшүнгөндөн кийин силерге жан дүйнө өзү айтып берет. Бакай кем экенин, кандай бир түшүнүктөр керек болсо, кереги жокпу. То есть биз адамдардын жетегинен чыгып, өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн жетегине өтүшкөнүбүз керек. Эң чоң максат. Жанакы чаңдор болуп ошол. Мен силерге айтып беришим керек эмес, ордонун эмеси, ордонун коучтардын эмеси баарын өзүнө байлайт да. Мен үйрөтүп берем, мен ачып берем деп акча алат, эметет. Ошол жерден дагы бири-бирибизди алдоо, бузулуу болот да. То есть бири-бирибизге байлабай, биз ошо жан дүйнөнү укканды үйрөтүшүбүз керек да. Мен ошон үчүн башканы айтып берип деле кажети жок да, ушуну айтып бериш керек. Конечно, монастырь жөнүндө көп тема, башка темалар жөнүндө дагы талкуу кылсак болот, бирок азыркы дорго, азыркы моментке керек нерсе ошол билим болот да, ошону ачыш керек болот. Siz mындай кылбайсыз да, жан дүйнөнү үйрөтүү методдору деп психиатрчылар. Айтып берип атпаймын. Жок, эми бул дагы практически бир нерсе болсо да, ошону үйдө өзүбүз отуруп күндө жасаган. Же болсо берден жасаган. Практически мен айтып бердим, жан дүйнөбүздөн сурайсыз, эмне кылам? Башка эч кимден сурабайсыз. Китептен сурабайсыз уже. Жан дүйнөдөн сурайсыз, эмне кылайын? Любой суроо бир жака бара турган болсо барайынбы же барбайынбы? Ошону үйрөнөсүз. Анан аны кантип болгон бар же барба деп айткан. Ошону үйрөнөсүз. Ошол суроону сала берсеңиз, түшүнүп айырмалаш керек да, ошо мен акыл менен деп атат, жан дүйнө менен деп атат. Ошону суроо сала берсеңиз, ошо жетекке өтөсүз да. А так мен айткандай мынчада жат, мынчада тур дегенде сиз уже чоң эле кишисиз да туурабы? Муну окуу деп анда кажети жок да. Бирөөнүн байланып. Нукка салып бергенчи. Мен бүгүн эми көп нерсени айтып бердим. Ошонун хотя бы бирөөсүн жазсаңыз. Жазып алсак болмок эле. Жок, эми Мен бүгүн көп техника бердим. Түшүндүк. Ошонун бирөөсүн жазсаңыз хотя бы өзгөрөт да. А эгер баарын жазсаңыз бат-баттан өзгөрөт. Эми убакытта келип калды окшойт. Бир эмени жашы батаңызды айтып, жакырыңыз элине каалооңузду айтып койбойсузбу анан аякта? Ошол жан дүйнөбүз ачылсын баарыбыздын. Эгер жан дүйнөбүз ачылса, жанакы керемет алтын доор ачылган турат да. Бири-бирибизди жакшы кабыл алып, бири-бирибизге мээрим, сүйүү тартуулап, бири-бирибиздин касиетибиз менен бири-бирибизди байытып, ошондой доор келатат да. Ошол бир толкундун алдында турабыз. Ошол ишке ашып, изденгендер көп болсун, изденгендер изденгенин тапсын деген ошо каалоо тилегим бар да. Кабыл болсун.